Булар эми мен таң калганым фето метосу жок кезде эле жаап салды да башкаларчы. Башка республикалар мына 16-жылкы төңкөрүшкө чейин эле жаап салды да. Кептин баары ошондо болуп атпайбы? Алар берди дагы анан жаап салды да. Биздики анан кийин жанагы ошо веточулар булар ошондой веточунун саясатын колдойт. Бунун кардысы тиякта деп түшүп атканда дагы эме болуп атпайбы? Мамиле өзгөрбөй атпайбы? Кептин баары ошондой. Кептин баардыгы кайра айтам. Элдин белгилүү бир бөлүгү бул сапат билим берүү мектептерин колдоп туруп алганда болуп атат да. Азыркыда ошондой болуп атат да. Мына ошо социалдык желелердеги пикирлерди карасаңар, мектеп ачкыла, ошондой деңгээлде мектеп ачкан колуңардан келсе ачкыла, биз ошондой балдарыбызды беребиз деп атпайбы? Ансыз тийишпей келе деген мамиледе болуп атпайбы? Мына карайтам, Газпром ушундайдан улам ачылды да. Кептин баары Газпром 1-класстан алып атканда болуп атпайбы? Булар 1-класстан тарбиялайт. Ошо Россиялык багытта, башкача айтканда, ал саясат жагы. Бирок билим берүүсү мурдагы советтик системадагы физика, химия, эң сонун мындай билим берүү чыныгы нукура жана баланын ички мүмкүнчүлүгүн ача турган мектеп болот да. 1-класстан баштап окуту. А булардыкынын методу таптакыр башка болуп атпайбы? Ассын ошо 1-класстан алсын балдарды, окутсын. Анан жанагындай конкурс кылбай, бардыгын алсын, территориальный эме, ошо аймактык, мисалы үчүн турабы, мисалы үчүн эмеде, Айчүрөк, мына Борбордо, ошо Борбордун тегерегинде үйлөрдүн балдарын алсын. Бүт Кыргызстан боюнча мыктыларды алып келип албай. Стеклозавод жак турабы, ошол жактагы балдарды алсын. Ушундай принципте болуш керек да. А булардыкы тандама болуп атпайбы? Болгондо дагы бала 12, 11, 12 чыгып калгандан алып атпайбы? Уже бир нерсеге ыктап көнүп кеткен да. Аны калыптандырыш керек да. 1-класстан. Андай кылбай атпайбы? Булар мээнетти жарым-жартылай кылып атпайбы? Түпкүлүгүндө барып келип ушу элдин мамилесинен келип чыга албай атат да. Биздин бийликте. Эл буларды кандайдыр бир деңгээлде тартылып туруп алып атпайбы? Кайра айтам, эгер мыкты мектептерди ачса, улуттук өзөккө негизделген, биздин балдар ошол жака барып окуса, эгер ал жерде англис тил, орус тил, мурдагыдай кыргыз тил, бүт азыр эми англис тилсиз болбой калбады. Мыкты деңгээлде окуткан мектептер болсо, эл барат эле ошол жака.